Нарын шаарындагы бул ири көмөк чордон Аккыя деп аталат. Бүгүнкү күнү подстанция областтын 78% электр жарыгы менен камсыздайт. Энергетиктердин айтымында аппараттардын жаңырышы менен иштөө дагы ыңгайлуу болуп калган. Айтсак, азыр өчүргүчтөр эли газ менен иштейт. Мурун болсо трансформатордун майы менен иштеп келген. Ал өз кезегинде алмаштырып турууну талап кылат. Ал эми алмаштыруу үчүн көп убакыт кетчү. Айтсак, аны төккөндөн кийин тазалап анан гана ишке киргизүүгө мүмкүн болчу. Азыр болсо эли газ таптакыр башка, технологиялар башка. Азыр ичинде көрөсүңөр, тигиреки жеңил болуп калды. Анан место определения короткого замка, чукул чабылыштар болуп калса дагы ошолордо азыр мезгилде бат, анан туура так маалыматтарды берип турат. Ошонун негизинде биз бат чукулуштарды бат өчүргөн жерди баттап, ошол жерде батыраак, тезирээк оңдогонго аракет кылабыз да. Көмөк чордондун кубаттуулугу 250 000 мегаватт. Подстанцияда 225 000 мегаваттан трансформатор орнотулган. Ошондо Нарын шаарынан тышкары областтын райондорудагы электр жарыгын колдонот. Ошондой эле жаңы коюлган жабдыктар чакан болгондуктан бузулган маалда аны оңдоп түзөөдө кыйынчылыктар жаралбайт. Тигереккилерди болсо жыл сайын алмаштырып жүрөбүз. Жыл болбосо дагы 3 жылда бирден, 6 жылда бирден капремонт өтөт негизи боюнча. Булардын капремонт не предусмотрен азыркы жаңы оборудованияларга. Жыл сайын эле кароо жүргүзүп, технологиясы боюнча жыл сайын кароо жүргүзүп эле өзүнүн параметрлери бар, ошолорду карап турабыз. Эгер параметрлер өзгөсө, анда испытания кылып, таап, оңдоого туура келет да, ремонтка чыгарып. Так булар кайба жеңил болуп калды азыр. Айнагүл Аракеева энергетика тармагында иштеп жүргөнүнө көп жылдар болду. Айтымында жумушта кыйынчылыктар болбой койбойт. Кыштын суугунда кайсыл бир электр чубалгыларында авария болуп калган учурлар болот. Андай учурда аны дароо калыбына келтирүү керек. Ал эми Айнагүл айым өзү аял киши болсо дагы бул кызматты аркалап келе жатканына сыймыктанат. Аварийный ситуация болгондо биз үзгүлтүккө учуратпай, ошо аварийный ситуацияны калыбына келтиришибиз керек. Мисалы үчүн бизде өчүүлөр линияда болот. Ошондой болгондо биз булардын баарын карап турабыз. Бул жерде атайын бизде атайын приборлорубуз бар, энергия приборлорубуз бар атайын. Ошо приборлор аркылуу биз баарын көзөмөл жүргүзүп турабыз. Эгер бизде линияда өчүү авария болгон учурда биз ошо приборлор аркылуу билебиз дагы, бизде сигнал чыгат. Дагы защиталарыбыз бар, ошолор иштейт. Ошолор аркылуу биз билебиз дагы, аларды кайра калыбына келтиребиз. Электр тогу менен иштөө өтө кооптуу кесип болгондуктан ага кылдат мамиле кылуу керек. Бул маселени эске алуу менен энергетиктер атайын коопсуздукту сактоо эрежелери жөнүндө сабактарды өтүп турушат. Токтон жабыркан адамдарга биринчи жардам көрсөтүү боюнча ошол жерде биз машыгууларды өткөрөбүз манекенде. Анан эми эмне десем, ушу энергетиканы аябай оор жумуш болот энергетиктердики. Анткени ушу элге деле биз жарык беребиз. Ар бир элдин үйүндө жылуулук болот дегендей. Анан ушу энергетиктердин жумушу аябай оор. Ошондой эле энергетиктер белгилегендей, мурун трансформаторду оңдоодо атайын кран ишке берилчү. Ал үчүн кранга май куюп, аны коопсуздук эрежелери менен орнотуу керек эле. Ал көп убакытты да алчу. Бүгүнкү күнү жаңы аппараттын жардамы аркылуу трансформаторлордун радиаторлорун оңдоого ыңгайлуу мүмкүнчүлүк жаралды. Тынчтык Акишев, Гүлчорок Казымкулов, Нарын облусу, Пирамида.